Алтын менен мага майдай жагып, кайгы менен эле карабайм, аны эми сүйүнүч менен карайм. Şu sahnadan аябай даярданып, бирок мындай күлкүңүздөр өтпөй калган убактар болду эле? Болот да, эмнеге болбойт. Кээде надабыт ыйлагың да келет. Өкөлө эки жактан чуркап, көбөстөн килтим деген эмес. Кандай деген бадак деп койду. Анан ушул концерт берем деп, мындай банкрот болуп калган учурлар болду беле? Аябай болгон да. Мен лично мен концертте көп банкрот болом да. Мен кечтем өкүнгөн эмне мага. Просто саба каласың болду. Анда ал кезде өзүмдөн ала көтөрмөн экенимди, далданбай экенимди күнөөлөйм. Сен мени таанысың дедим, окуй элек да. О дейт. Мен ким десем, Ширек Аштас дейт. Сахнада Болсунбек менен жашоодогу Болсунбектин айырмасы кандай? Өкөлүн бирдей эле алгым келе берет. Эми буга чейин кичине Рахман аке жазып берген айтырларын ойночук. Өзүңүз сахнадан ордумду таптым деп ойлойсузбу? Сахнада ордум бар деп. Жок, каякта ордун табуу. Саламатсыздар, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып кетиңиздер. Жана ошондой эле бүгүн Орозонун алгачкы күнүндө кыргыз элинин жүзүнө дайыма жылмаюу тартуулап келе жаткан биздин агабыз Болсунбек Истакеев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Орозо азыр айтып калдыңыз. Мен 22 жылдан бери орозо кармайм деп, Мындай айттым. 22 жылдан бери таалап жүргөн болсом, ушуну 3 жылы башта кармалбай калды, анан 19 жыл, 19 жыл жылга жакын кармайм да. Жагат кармаган. Айттым го, мен тиги келечекте орозо кармаган киши жаман страшный көрүнүп калат. Азыр коом исламдашып бартат. Орозо эмессиң, эмнеге ден соолук жакшы эле? Мусулмансыңбы дегенге чейин барышы мүмкүн, ошон үчүн. Жакшы жакка өзгөрүп атат, булай? Азыртан эле коом ошо ылайыкта бартат. Жакшы нерсе. Туура айтасыз. Анан сөз башында эле чыгармачылыгыңызда кандай өзгөрүүлөр болуп жатат, эмне жаңылануулар болуп жатат? Койдун айттым го, породасы өсүш үчүн асыл тукум породада нерсени аргындаштырып туруш керек да. Чыгармачылыкта деле аргындаштыруу керек чөчүт. Себеби бир эле нерсени кайталай берсең эл тажап калышы мүмкүн. Ошондуктан ар тараптуу болуш керек. Бизде жаңылыктар эми ушу Бештапанын 20 жылдыгын өткөргөнбүз. Былтыркы жылы жакында Гүлжайна Атахан экөөбүз концерт койдук. 14-февралга карата 3-сүй деп. Алдыда Кудай буйрса биз Токтогулдун толугунан болом да мен. Анан бир айылдан болобуз. Абдулла Иманкулов, Майрамбек Осмонов, Союзбек Сейитказиев, Алтынбек Ажалиев, жана ушу Талас Кашкариев дегенде бүт бир айылданбыз. Анан ушун жакында орозо бүткөндөн кийин ошо бир толуктуктардын тоо жаңырткан күлкүсү дейбизби, же бир ушул темасын эми ойлонуп атабыз. Ушу темада ат коюп бир тарых жаңыртып коелу деп атабыз. Себеби мындай мен көп эле айылдар кыдыргам, мындай жок болуш керек, мынча таланттуу бир айылда. Анан таң калыштуу жери бир аккордеонист байкем айтат, айылда алат эсептеп чыктык, 36 аккордеонист бар экен дейт. Айылда ушунча ойногон дейт. Анан ошентип бир айтып коелу, концерт коюп коелу. Токтолго коесуздарбы ошондо? Койсок керек, ал биздин кичи мекен да. Негизи эле токтолуктар аябай таланттуу келсе керек. Мен да негизи токтолуданмын, өзүмдүн агаларым. Азыр мактанып кетсек да айтат. Булар токтолуу эмес, башка жактан окшойт деп, Анан сиз айтып калдыңыз, азыр Бештапанга 20 жыл болду деп, Сиздин негизи келгениңизге канча жыл болду? Кантип келип калгансыз? Мен 2002-жылы келгем. Ошо Рахман Разыковдун рекламасы негизинде келгем. Жаш кудулдардан, жаш балдардан кудулдар группасын түзөм дегенде алтын менен мага майдай жагып, кудул болом дегенчи. Анан билесиң, Токтогулда ушундай эме бар. Кичине бир көрүнүп калсаң, эл ушунчалык көтөрөт, мактайт, алкоо калат. Анан элдин сүрөөнү аябай күчтүү да бизде. Ошентип сүрөгөндө сен эми ал кезде мынтип койчу эле го, жакшы күлдүргөн киши сен күмөндөрсүң деп койчу. Була күмөндөр деп койт эле. Күмөндөр деле күлдүрөт дешти. Ошол дем, ошол сүрөөн, мен ушундай артистик алып келген да. Анан 22 жыл болгон аталыш аябай мындай чоң жыл. Ооба, арада көптөгөн жылдардан жөнөкөй оюн ойноп жоготкон жылдарыбыз бар. Кайгы менен эле карабайм, аны эми сүйүнүч менен карайм, тажрыйба катары карайм. Себеби кудулдук өнөрдө ошондой бир өтүш керек экен да, бул доорду өтпөсөң
айтканда бышпайсың дегендей. Анан белки эстрада ырчысына караганда биздики кичине айырмасы башкачараак. Эстрада ырчысы бир менен даң этип кетсе, бүт элдин баары оо деп ушуну ичип жиберет. Кудулдукта күлдүрүп ар бир инсандын мындай айтканда каткыртып, анан ал сени признавать этип, анан сага күйөрман болот да. Ушу сахнадан аябай даярданып, бирок мындай күлкүңүздөр өтпөй калган убактар болду беле? Болот да, эмнеге болбойт? Жанагы содасы болбой калган эмеде болот да. Өтпөй калганда кадимкидей мындай жан дүйнөң кейит, өзүңдүн баягы кайдыгер мамиле кылып койгонуңа өкүнөсүң, кээде надабыт ыйлагың да келет, мындай баары бала кыял болобуз го, көкүрөгүбүз мындай өтө сезимтал болот, анан өтүп калса адыраңдап сүйүнүп аласыздар. Аябай мактоону жакшы көрөбүз го, мактап калса тим эле мен ушинтип эмекмин да деген кыйын болуп калабыз. Анан ой эми Кудай таалам багандай калыс зат го, дардандап кеткенде ылдыйлатып, ылдыйлап кеткенде көтөрүп турат да. Ушу сахнадан көп даярданып, бирок тамашаларды унутуп калган учурларыңыздар да болобу? Мурунку тамашаларды айтып коюп? Жок, мурунку тамашасын мен андай жок, бирок менде эмнелерди да унутуп калам. Мисалы үчүн көп эле кечке бир кагаз алып даярданып, интермедиа ушундай даярданып алсам, мен наоборот ошончо кагаз алып даярданмаганга аракет кылам. Себеби окуяны планын түшүнүш керек да. Ал интермедиа эмнени айтайын деп атат десең, анда уже болду, андан кармалбайсың. Эгер эсиңе чийип кетсе деле ошол багытта сүйлөп тура бересиң да. Анан интермедиа түшүнбөсөң, анда точно мандыраш бересиң. Себеби дегенде окуян билбейсиң да кандай өнүгүп турганын. Главный ошол башкысы ошол ал интермедиа эмнени айткан атат. Ошону билсең эле болду. Сөзсүз түрдө эми аны кагаз бетине жазып, жатташтын кереги жок экен, өзүң сезишиң керек экен. Бала кезде биз 18 жаш, 19 жашта келдик тагайга. Ал кезде действительно ал өтө деген түшүнбөйт, жазып берет эле. Мисалы, врачсың десе болду, ошол врач эмнени айта турган болсо, ошону карап жаттап аласың. Сен муну айткан, мен айтам, сүйлөшүп аласың. Кийин ал врач эмне үчүн врач болуп калган, ал врач эмнеге врачтык кылып атканын түшүнүш керек да. Ошондо оңой болуп калат. Туура. Анан жакында эле Гүлжана эжекебиз менен концерт бердиңиздер, Концертте канча убакыт даярдандыңыздар, кандай болот деп күттүңүздөр эле, ойдогудай эле болдубу негизи концерт? Сиздер ойлогондой эле? Ойдогудай болду, ойдогудан дагы жакшы болду. Себеби бардык нерсенин ийгиликтин алдында эмгек турат да. Мен мурда кичинекейимде ушул эмгек десе эле мындай эмгекти жөнөкөй эле бир мындай уйкаштык, бир жакшы бир сөздү ойлочумун, бирок чындыгында жакшы көзүрмөмдөрдүн ачкычы бир эмгек болуп турат да. Бардык нерседе мээнет бар да. Мээнет кылып, ошого мындай маңдай тер төгүп, мындай жан үрөсөң эле, ал сөзсүз түрдө жараткан аны мындай эме калтырбайт да. Кур кол калтырбайт да. Биз абдан чуркадык. Экөөлөр эки жактан чуркадык, көбөстөн килтим деген эмес. Мен алым жетпеген жерге жайна чуркап кирип атты. Жайна ал жетпеген жерге мен чуркап кирип аттым. Баягы жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей экөөлөдүк да, ошон үчүн дагы жеңил болду. Эл жакшы келди, элдин колдоосу, айтылган жакшы сөздөр бизге абдан эме берди, күч кубат берди. Кубанычтабыз кыскасы, шакты таштап. Жагыптырды өзүңүздөргө. Жакты, өзгө жакты. Эми конечно, кой аксагы менен жүз дегендей кемчиликтер болот. Ал өзүбүз жетишпей калгандыктын негизи болду. Эгер жетишкенде мүмкүн аны дагы кайталабашка аракет кылат элек, бирок баягы сүйлөй чечем болосуң дегендей буюрса аракет кийинкисинде кайталабайбыз деп. Буюрса. Анан ушул беш тапандан сырткары жеке өзүңүз канча жолу концерт бердиңиз, мисалы? Мен 2015-жылда бир концерт коюп бергем өзүм. Лабадак деп коюп бергем. Анан бул лабадак деген эмне дейт? Бул жөн эле өзүмдүн андай сөзүм. Кандай деген лабадак деп койчумун. Лабадакпы деп ушундай сөз да мындай. Азыр сөздөр бар, зыңкпы деген мааниси башка түшүндүрөт, айтылышы башкача ушул сыяктуу эле ошентип коюп койгом. Анан балдар күлүштү, эч ким түшүнбөй эле калды. Андан кийин күлкү иммунитетти көтөрөт деп анан официально чыгынып койдум. Андан кийин пахта деп койгондон кийин концертимде аябай кичине жогорку даражалуу адамдар кичине киришип коюп, кайра атын өзгөртүшкө туура келди, накта деп. Анан эми обычный болуп калды концертим, себеби мен эмем түшүп калдым да.
Өзүңүз оюңузда башкача кылайын дедиңиз беле? Пахта деп аябай даярданып, бүт афишаларымды чыгарып алгандан кийин койдурбай отказ кылдыр, анан көп акча салып алдым да койдон коюп калдым. Накты болуп калды. Бирок мен көңүлүмө толбой калды. Андан кийин 4-чү концертим болот экен да, бул жайнак көстүккө. Анан ушул концерт берем деп, мындай банкрот болуп калган учурлар болду беле? Аябай болгон да. Мен лично концертте көп банкрот болом да. Эмнеге дегенде, мен мындай салыштырмалуу эми эзилип түзө бербейм да. Колдон келбей, мен шарт эле кармайм. Колдон келбесе, мен колуман келбейт деп ачык айтам да. Анан ошон үчүн мага көп жерден эле Кашкай эле даңкыйып турсаң көрүнүр. Бара бока дейт, мен жосо бока сен эметчи дейт. Мен барам кармайм, ошо ойдон кийин болбой калгандан кайра азаба мен тартып, да ушу күнгө чейин аяк үзүлүп элек. Кадимки карыз болуп калганда да доолашып эмедет. Үзүп келатабыз эми. Жашоо кенем. Тиричилик ушундай күрөш менен кызыктуу да. Кээде өкүнүп кетесизби ошол концерттериңиз актабай калганда, тим эле койсом болмок экен дегенде ойлор келеби? Мен кечтем өкүнгөндө эмне мага, просто саба каласың болду. Бирок эң жакшы жери мага кайра келип ошолор эчтеке дей албайт. Себеби башында мен ошолорду тургузчу. Болсун сен бол эми, карайм сен турасың, биз сен аркаңда турабыз деди. Кийин эч кимди таппай калдым. Анан баягы атадан алты болсоң да бир жалгыздык башта бар дегенде, мага Чыңгыз Айтматов атабыз туура айткан экен да. Сен миллиондордун ичинде жалгызсың, жалгыз турсаң да жалгызсың депчи. Чындыгында жалгыз болот экенбиз да. Анан баягы деп дуулдай берет экен, бирок bir какой-то бутун кичине бир тайганда. Кыйынчылык келгенде таппай калат кезиң. Таппай калат, караң кирип таппай калат кезиң анан көрүп. Мүмкүн ал мен мындай бир өзүмдүн баягында кенебей жүргөндүгүм үчүн Кудайдын мага берген сабагы. Раматлык устатым агайым ушундай мага бир жакшы позитивный сөз айтканда, ушунгө чейин көкүрөгүмдө ушинтип кыйналып, банкрот болуп, анан эч ким эметпей, аябай өзүнчө мындай жапа чегип жүргөн кезинде ошондо айтты. Бузун кыжылат болбо, жыгылган киши гана турганды билет деди. Жыгылбасаң акта билесиң деп койду. Ушул күнгө чейин көкүрөгүмдө ошон үчүн даже башка бирлер ушинтип кыйналбаса ушундай сөз айтам, ушундай деп. Бул ушундай кыйынчылык кезде сонун кубат болот да, мындай сөздөр. Туура. Анан айтып калдыңыз да, ошо кыйынчылык келгенде таппай каласың жаныңдагыларды депчи. Ошол чыгармачылыкта дагы сизди мындай көрө албаган адамдар барбы? Бут тоскоолдук кылып? Эми мен антип точно билбейм, кимиси тоскоолдук кылып бут тосуп атканын. Баарыбыз эле мен өзүм мындай любой адамга жакшы душа мамиле кылам. Мүмкүн кылса кылып аткандыр, байкап коем деле. Бирок мондай уюштуруу иштерине тиги багандай финансовый жактарына келгенде жоголуп кетип таппай калгандыгым ошондой деп ойлойм да. Өкүндүрөт ошол нерселер, Ошол кичине мындай доказать туруп койсо болмок дегенде. Мен деле турам башка бир жапа чексе, бирок мен аягына чейин күрөшөм да. Эртең бир күн кайра жер тоголок жолугушасың. Анан койчу сен деген сөздү мен калбайын деп, ошол сөзгө калбайын деп, на принцип бара берем да. Бардыгына жардам берип, колуңуздан келген. Мен сөздөн жыгылган жаман көрөм. Сөздөн жыгылган башчылар үчүн билбейм, мен үчүн оор да. Сөздөн жыгылганды жаман көрөм деп калдыңыз, анандай ушул убада берип алып, аткара албай калып, ушундайчы, мындай өзүңүздөр жеке концерт коюп атканда деле же жалпы 5 тапан менен коюп атканда бир нерсени убада берип аткара албай калган учурларыңыз да болду беле? Болот, ошол дардаңбай адамдар көбүрөөк жаңылат да киши. Мен дардаңбай болгон үчүн болду, макулдап алып, кайра баягы оңго кетсең, атың өлүп, сол жакка кетсең, өзүң өлө турган баягы жомоктогудай болуп, кээде ушундай бир татаал бурбулардын үстүнөн ал кезде өзүмдүн ала көтөрмөн экенимди, алдаңбай экенимди күнөөлөйм. Болот сөзсүз түрдө, болбой койбойт. Сөзсүз болуп турат бул нерсе. Анан азыр эмнегедир сиз менен сүйлөшүп отуруп, мен ушул Шриктин да эмеси менен чыгып калганыңыз өлө эсиме келип атат да. Ал идея кайдан пайда болду? Фейсбукка бир достор менен сүрөткө түшүп, анан чыгарып койсом, ошо карантинде чачалдыр ошойдон өстүрбөй койдум да, анан турсам бир 2 комментарий бар экен, анда комментарий окучум. Эми болсун братчика, Шрек окшоп калгам деп бирөө жазыпты, чоңураак окшойт менден. Жакшы идея келди. Бирөө тең окшойт. Бокет, Шректин өзү болуп калыпсың деди. Мындай карасам, чын эле Шректин бир тууган жендей болуп турам да. Анан ух дедим.
шарт bir аяшым жандай ошо кийим боюнча эме кылат. Суранса макул деле сразу тигип берет, анан интермея жасап концертке кошуп берем. Жаңылык кылалы деп эметтик. Элге абдан кызыктуу болду. Өзүм окшоштугумдагы эме көрүп кетти да. Ошол мен мисалы сиз көчөдө кетип атканда дагы могу Ширек байке го деп таанып калгандар болобу? Ооба, өзүнүн аяш уулдарым деле. Мына кечээ жакын ошто эле бир досумдун баласы сен мени тааныйсың дедим да, окуй элек да. Ооба дейт. Мен киммин десем, Ширек аяштасы дейт. Болуптур дедим. Эми ушундай карап экен да. Бул Ширек дейт экен. Мен андан эметпейм деле. Мен Ширек дейт, Пяджи дейт, мисалы баштан шишкан барларын сураганда Пяджи деп тамашалап коюп, элдин баары Пяджи дейт мен. Бокки дейт, ар ким айта берет. Мен кубанам. Значит, менин бир кыймылым, мен бул жашоодо бармын. Ошол үчүн эл көрүп атат, эл билип атат. Такыр көңүл бөлбөй койсом жарат элем. Ооба, туура. Көңүлдөн сырткары болсом, мага сен тим эле кашкатыш, же башка тиш десең дагы эч ким тааныбаса, билбесе, көңүлдөн сырткары болгон жаман го. Ичинде өз көңүл чөйгөндө. Туура айтасыз. Шүгүр эртең дагы бир нерсе чыгарып койсом, ал жөнүндө айтышы мүмкүн. Даярсыз да баардыгы. Даярдым көтөргөнгө. Ооба. Анан сиз ушул Бештапанга 18-19 жашымда келип калдым дедиңиз да. Эми ошол учурда окууга тапшыра турган учур, окууну бүтүп жогорку окуу жайга. Мисалы ушул тарапка келбесеңиз ким болмоксуз? Мен атам милиция кылам деп берет. Мен айтып элем, мен милиция болбойм. Мен ал үчүн ташпоолураак болуш керек экен. Милиция бир туугандар капа болбосун, мерез экен деп ойлобосун. Просто ушундай эми түшүнүк бар эле да. Мен боорукерим, ушундай телевизордо эмелерге ыйлай берген жагым бар. Болбойм ата десем, болбой, артист болосуң деп берет. Ушу көбүрөөк ниет кылып койгон окшойм, болбой калдым милиция. Себептен себеп болуп, үй бүлөбүз менен келатып, ватан болбой эле окутам деп келаткан ауырып кеттик, анан ошо менен окуу болбой калды. Бир жылга чейин, эмне жылга чейин анда кара деди. Жакта мугалим эжем бар, бир тууган. Анан кесипти карай турган болдук. Орто жолдо Рахман Разыков Бештик театр менен келип, эжекем мектепте завучу ошол жерде келип концерт коюп калды. Анан эжем бар мугалим адам байкаптыр да мени. Милиция болбош үчүн. Ар дайым спектакль, кинолорду көрөм, концерттерди көрөм, анан үйдө телевизор көргөндөн эжекем үйүн жүргөм да. Анан ошо агайга сүйлөшө койду. Агай кудайдан болуп жаш балдардан түзөм деп калды. Ошол бойдон бардым. Кеттим шерлен барып Рысбек Жантөреевдин ролун ойноп өтүп кеттим. Образын ойноп. Ошондон бери 18 жашында туулган күнүмдө Бишкектин сахнасына чыккам. Тарыхый күндө бир эмес 2 сахнага чыккам. Россия кинотеатрында ошо Рахман агайдын концерти, аркы филармонияда Абдуллакиевдин концерти болуп аткан. 2 сахнага чыктым 18 жашымда. Аябай мындай маанилүү, унутулгус күн да. Алгачкы жолу. Сиз уже 18-19 кичинекей эле жашыңызда сахнага, 11 бүткөндөн эле сахнага чыгып баштапсыз да. Ушу сахнага чыгып эмнени түшүндүңүз? Сахна эми эмнени түшүнөм? Биздин жанр элди коомдогу турмушка абдан жакындатат да. Себеби биз коомдогу турмушту айтпасаң, башкача болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн элге аралашканга, аралашпасаң да элдин жашоосун тыңшаганга туура келет да. Элдин жашоосун абдан жакындан билебиз. Ушуну точно айта алам. Мен ушундан үйрөнгөн эмем да. Көйгөйүн жакындан билебиз. Мен деген депутат болобу, мен деген атка минер кудулдарчалык биле албайт да. Башка кесиптин немелери мисалы болушу мүмкүн, ага мынтип коюшу мүмкүн, бирок биз тойго барабыз, аралашабыз. Даже ырчы улак-булакка да болбойт, биз улакка да барып, деги болгон жашоодо эмне болсо бүт кудулдар аралашат да. Кудулдар аралашпай койбойт. Ошо эл менен аралашпай билиш керек экен, любой адам келип проблемасын бизге айта берет. Жанагы жөн айткачы, мына суу чыкпай мына биздин айылдан, анан мындай болуп, анан биздики бала жеп кетип, деп эл өзү айта берет бизге. Ошондуктан идеяны өзүлөр берет экен да. Анан баягы кудул эми айтат деп ойдойт. Эми анын баарын айта албайсың, же бир туура келбей калат. Кээде программада керектүү болуп калат.
кудулдардын оозунан уккусу келет да чындыкты. Чындыкты кудулдардын оозунан уккусу келет. Ошон үчүн биз ошо жагынан ушул нерсени байкайм. Кудулдарда чындык бар да. Какой-то мүмкүн эл айтышы мүмкүн, кайсы чындык деши мүмкүн, бирок чындык бар. Чындык дегенде эле сөздө деле коомдо чындык эмес. Негизи эле адам чындыкка күлөт да. Адам эч убакта жалганга күлбөйт. Ооба. Ошо чындыгыбыз бар. Ушуну билдим, чындыкты. Туура айтасыз. Анан биз азыр келип эфир бул жакта съемка башталганча сүйлөшүп отуруп калдык да. Айтып калдыңыз мындай боорукермин, мындай жүрөгүм жумшак депчи. Негизи сахнада Болсунбек менен жашоодогу Болсунбектин айырмасы кандай? Экөөнүн бирдей эле алгым келе берет. Мисалы мындай эмес жолу алгым келет, бирок андай эмес да жашоо. Сахна баары башка нерсени талап кылат. Жашоо, турмуш чыныгы жашоо башка нерсе талап кылат да. Бирок экөөнүн бириктире турган бир эле жөнөкөйлүк нерсе бар. Ушул гана кармап турат. Кээ сахнада көйрөңдөнө турган жерде, анан көйрөң өнөшүң келет. А жашоо аны каалабайт да. Чыныгы жашоо каалабайт. Чыныгы жашоо болгонун кандай болсо ошондой болуш аракет кылыш керек. Экөөнү кээде шартка карата, кээде бириктирем, кээде ажыратып турам да. Туура. Анан ушул мындай достордун арасында жүргөндө сизди мындай артист деп айтып калышабы? Артистсиң, мындайсың сен деп сөздөрүңүздөн. Кандай мисалы артистсиң деген? Сен эми артистсиң да бизди күлдүрүп койчу, анан минтип койчу деп айтышабы? Ал бир жеткен кокуй темада ушу күлдүрүп кой дегенчи. Аябай жакпайт магачы. Ооба күлдүрүп койсуң, бирок сууной сразу любой жерде тишиң сууray бербейт да, мисалы. Мугалим любой жерде сабак өтө бербейт. Бирок кудулдукту ушу айтпайм, элге жакын жери бар депчи. Ушуну талап кыла берет да. Ке жөнөтүрүп бир күлдүрө койчу дегендей кылып талап кыла берет. Бирок аябай жакпайт кээде. Бирок элдин адамы болгондо чыдашың да керек кээде. Маанайың барбы, жокпу, бир жериң ооруп атабы, эл аны карабайт. Келет да өзүнүн маана жакшы болсо, заңк этип сүйлөп, келем бир күлдүрө кой дейт. Эми ошонун айласын таап, сөзүн таап чыгышың керек. Ошон үчүн жыргаанан жылкычы болдуңбу дегендей кудулдук өнөрдү алып жүрөсүңбү, ошону көтөрүшүң керек. Анан сиз дагы ошол концертте көрүп калдык Гүлжайна эжемен ырдап чыкканыңызды, башка концерттердин да башталышында ырдап чыгып каласыз го. Негизи чындап эле ырдап чыгып, ыр жаздырайын дегенде ойлоруңуз болобу? Мен бир сөз жыгыр ырдагам. Ошондон жагып калды. Себеби мен бери Жайна экөөбүздүк могу пародия ырдадым, колумдан келишинче жана түз маанидеги мындай кандай десем мындай классикалык ырды даган жокмун. Пародия ырдадым. Эми ырдасам деле мындан кийин колдон келишинче ошо багыттардайм. Тамашалуу иретти мындай. Эми бул күлкүдө жүргөндөн кийин ушу күлкү жагына көбүрөөк басым жасайм. Бирок кыйраттуу ырдай албайм. Бирок аракет кылам. Мен бирок салыштырма, менден жамандар ырдап жүрүшөт. Сизде деле ой бар экен да ырдап чыксам деген, бирок күлкү жагына басым жасайм баарыбирчи. Күлкү менен серьезный мага жарашпайт да. Мейлесет, мына кебет. Серьезный ырдап алай, сүйүп калдым десең, көрөрман деле ойшумуш. Ишенбейт да, Кетпеш дейт. Ошол сыяктуу. Өзүмгө эме өзүмдүн жасап аткан кудулдук өнөрүмө айкалыштырып күлкү менен айтсам болот, айтып жүрөсөм. Айтсам болот. Бир аябай анда деле ырдап таң калтыра албайсың ошо. Эме уклон күлкүгө болуш керек да. Өзүңүздүн эмеңизге жараша болуш керек экен, стилиңизге жараша. Туура болчундучу. Анан ушул Бештапанда эң эле кимиси менен жакынсыз негизи? Кимиси менен көп баарлашасыз, көп кеңешесиз? Соңку кезде Союз экөөбүз көп баарлашабыз, шаарда экөөбүз турабыз да биякта. Берки экөө Ошто жалаатта тургандык үчүн көп баарлашпай калдык. Негизи жалпы салыштырма 20 жылдын ичиндеги убакыт келгенде Соке менен көбүрөөк сүйлөшөм, көбүрөөк мамиле катташыбыз жакшы дегендей. Себеби эми баягы экөөбүз ортобуз бир эле жаш, бирок мындай бири-бирибизге көбүрөөк мындай кызматташып турабыз да. Жашоо шарттарыбыз экөөбүз бир жерде болгондуктан дагы баары бир баягы жакшылык жамандыкка чогуу барабыз. Байланыштуу жолдорубуз бар да.
Жакындыгыбыз ошо, мен Союз экөөбүз, бирок негизи эле биз бир туугандай элебиз мисалы. Мына Бештапан балдарына көп эле кудулдар деле ушул күнгө чейин айтат, мына болсоңуз Бештапан балдарында болот. Бизде ушул атаандашы жок, мындай эч ким тыбага көз тийбесин, эми ушуну өтө мындай Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бизде мындай эме да. Машинанын көрө албастык кандайлар жок, дөңгөлөгүндөй да. Дөңгөлөг мисалы үчүн арка бирде кетет го, бирде кетебиз да мындай. Көрө албастык жок, мен мисалы бардыгын көрөм. Алар мүмкүн мени көрө албай билем, алардын көрө албай атканын сезбейм деле да. Сезгенде ичинен таба элекмин, ошон үчүн көрө албастык жок деп айта алам. Туура. Анан ушул сахнада ойноп атканда, мисалы, көбүнчө элдерден дагы чыгабы, мындай ушул сөздү туура эмес айтып койдуң, ушуну туура эмес тамашалап койдуң деп сахна артына келип сиздерге эмдип айткандар болобу? Ооба, болгон. Биз мурда бир андай диний кылып, Бисмиллахиррахманиррахим деп бир Курандын немелеринен эми ал кезде 2005-жылдары азыркыдай коом исламдаш элек болчу. Жаңы прогресс башталган кезде экен да. Ошондо бир мындай Куранга окшоткон бирдекени койгонбуз да. Ошо таластан ошондо бир таксырлар келип турду. Эме деген, жигиттер өзүңөр талашып жүрөсүңөр, мейли күлдүрбөй дебейбиз, бирок моундай Кудайдын эмелерин жөнүнө койсоңор дейт да. Ошо эле шарт эле, баягы яшик кичинекей эмеге окшогон яшик болчу, урна деп. Референдум кылып туруп, ошо Куран окуп койчук да. Анан күлөт эле. Куран окубайбыз эле, просто бата кылып коебуз, бирок келмедеги баягы сөздөрдү, Куран Каримдеги сөздөрдү колдончук да. Ошентип ошо сразу ошо талкалап туруп жок кылып койдук. Ошо ойнойбойт дагы. Ошо точно билем, ошону токтоткон да элбизде. Ошондой көп идеяларды чогултуп алып, уже концертке келгенде дагы бузуп койгондор болушабы? Уже концерт башталарда. Жок, ага чейин уже иштеп болгондон кийин кантип буза аласың? Мисалы, күтүшүз эл тараптан. Жок, эл тараптан буза албайт, себеби биз ага чейин талдап келебиз да. Биздин тажрыйбабыз бар да, баары мисалы үчүн диний нерсени козутпаш керек, улуттук нерселерди, эл аралык нерсени козутпаш керек. Алардын баардыгын карап анан келем бышып анан алып чыгасың, анан даң этип айтып ал үчүн чала сайттар болсо байкой айтып алышы мүмкүн, анын азабы бар бирок. Бирок биздики этиятташ керек да, биздики сүйлөгүчө сөз сенин кулуң, сүйлөгөн нерсе сөздүн кулусуң дегендей. Биз эгерде жаңылган болсок, сөзсүз түрдө азабыбыз тартып калышыбыз мүмкүн да. Анан мындай бир интервьюда көрүп калдым да, сиздин куду болбосом саясатчы болмокмун депчи. Ошондо саясат жакка да жакынсызбы? Ооба, кызыгам. Негизи баягы Раматылык агайым экөөбүз дагы эч бир сайттар жөнүндө сүйлөшпөйт элек да. Саясат жөнүндө сүйлөшөбүз элек, анан кызыгып, сурап. Негизи кызыгам өзүм. Коомдогу нерселерге мындай эмем айтам, пикирим айта берем да. Ошого дагы мен баягындай саясатка кызыккан катары көрүнөт болушум керек. Агай дагы кызыгып сурайт эле, өзү эмне болот болсун, көптөн бери элекмин, мындай болду, тиги мыйзамды кабыл алдым, бул мыйзамдарды кабыл алынбай, анан тиги өтпөй калды деп ушинте берем да. Эмне кылдыган деп көрбөй коюшту. Өзү айтчы, болсун менен жоксо саясат сүйлөшөлүм. Мына сайттар айтчу, мен бир сокерин чакырла Союзду дейт. Союз куйма кулак да. Ал эстеп калат. Ошо мүмкүн болсом керек. Сынды айтып турабыз деп. Темел ишибиз ошого туура келет. Ооба, туура. Анан ушул сахнадан саясат жөнүндө да айтып койгондо болобу эми негизи мындай кандай десем, кысым көргөзүп айтып койдуң ушул нерсени деп, же мындай нерсе болгон. Эми буга чейинкисине Рахман аке ой жазып берген сайттарларын ойночук. Бирдеке десе мен айткыла. Силер эчтеке дебейт деп койчу. Мага кезде андай нерселер болгон эмес болуш керек. Болсо деле мага бизде факты бар, Рахман агайдын сайттарасы бул деп берип койт элек. Ошентип үйрөттү. Бул кантип сайттардын тилимен айтыш керек экенин үйрөттү. Азыр эми баардыгы коомго жараша болот экен да. Бизден кыйындар, бизден да күчтүүлөр, кандай деңгээлде саясий куугунтуктарды жеп атканын көргөндөн кийин этияттайсың. Баары бир этияттайсың. Себеби бирок кудулдук өнөрдүн салмагы ушунда,
кандай бир болсун бир кагаз короп болсун бирдеке айтыш керек да. Эгер жөн эле бирдеке айтып атып мындай күлдүрүп аткан болсоң, алында сен аткаруучу элесиң да. Бирок биз ошо негизги кудулдук өнөрдүн негизги сыпатын жоготпош керек деп ойлойм. Туура. Айтабыз, бирок эми көп эмес кагаз короп, сыйкатып, жумшак кылып. Ушундай өнөр да бул. Анча-мынчалар балп эле айтып салат. Балп эле айтканга болбойт да бул. Муну чүстү акылдуу кишилер гана күлөт да. Акылы жок адам күлө албайт ал эми. Себеби ошого баш жеткен күлөт. Калган адам таап өзү күлөт, каалабаса. Ошо кагаз короп айтып калганда мындай элдердин айта албай жаткан нерселерин сиздер айтып койгондо элдер ыраазычылык билдирет болуш керек. Болча берет да. Колча ышкырып кылат да. Негизи эл ушундай да, адамды сүрөйт да. Билип калат. Аны сен ушундай алар биле турган кылып айтышың керек да. Ушинтсең күлөт экен деп. Дегендер деп каткырат. Бирок баары бир баягы заманаң түркү болсо түркү бол, бөрү болсо бөрү бол дегендей айланаңды карайсың. Азыркы болуп аткан окуяларды карайсың. Мурунку доордо айта берчик. Эми азыр чындык ушундай. Туура. Анан айтып калдыңыз да, соке деген бизде куйма кулак депчи. Анан ошол бешөөңүздөрдүн 5 кандай мындай сапатын айтып бере аласыз, мисалы, ушундай жакшы сапаты бар депчи. Сокен ошо куйма кулак. Агайдын айткан сайтыларын эстен чыгарбайт. Илгери айткан, мынтип айткан деп туруп айтат. Ошону мындай кайра алып келип архивдеп коебуз аны. Ортого коюп берет. Канек бир ишти кылса абдан мындай таза анан чекесинен кылат да мындай. Шанталашып, башып, аптыгып кетип, ана жака өтүп кетпейт. Чекелең кылып таза анан бирок кеч бүтүрөт да. Бирок жакшы жагы таза бүтүрөт. Анан баягындай арабасынбасын, өгүзөлбөсүн кылып бүтүрөт да ишти. Муну да кыйнабайт, муну да кыйнабайт. Шашпай. Мындай кылыш керек да, кандай десең, ошол жолду таап барат да. Агайдын ошондой чеберчилиги өткөн да кандай экен. Ильяс мен айып багышым ал бирдеке деп сүйлөп эле бала кыялал, тарды баарын алат. Билем баары жакшы көрөбүз аны. Биздин эң чоңубуз ошол 83. Кандай эме болсо да баары кээде туруп жөн эле нерсе таарынат, аябай бала, ашынган бала кыял. Бирок жакшы көрөбүз ошол сыпатын аябай. Эң кенжеси ким сиздердин? Бизде Макиш деп коебуз, баягы помпа койгон бир. Азыр тандырга окшоп толуп кеткен аны окшоп. Ал азыр мындай камера тартат, той тартат. Жакшылыкта да кызмат күтөт. Ал да ошондой дүйнөсү менен балпаңбай бала. Ошол жагынан ал өзү менен тартып бизди. Ушундай. Мен жөнүндө тилер айтсын. Өзүңүз айтсаңыз болбой калат, Анан ушул убакка чейин келип, чыгармачылыкта жүрүп, эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз? Тапканым тажрыйбам. Тапканым буга чейинки Болсунбек Стакеев деген фамилиям. Аты фамилиям. Жоготконум эл катары убакыттар. Чалагайым, ойсуз чала жетип бышпаган баягындай чечимдерим, жоготкон нерселер. Шашмалыктын азабынан көп түйшүктөр тарткан ошол жоготкон сонун нерселерим да. Тапканым эми Кудай буйруса, негизгиси бирок менин жеке түшүнүмдө кыскасы кыйындан өтүп кеттим да. Болду эми баягы акыл эс менен бул турмуш баары бул нерселерин көрсөтмөк болуш керек мага. Көрсөтүп бүттү да. 40 жашка чыга элегенде акыл эсиме келип калганыма сүйүнөм да. Шашмалыгым деп айтып калдыңыз го, деп шашып дагы бир майрамдарга карата ушуга чейин концерт коюп коелу деп да концерт коюп коесуздарбы негизи шашып? Чукул болуп калганда коюп коебуз. Өтө чукул боло калганда. Азыр эми оңой эле го батыл жасап коесуң интернет менен. Кылып кое беребиз. Мисалы кандай болуп калышы мүмкүн? Мисалы
талас бош экен, мисалы үчүн 8 мартка карата деген болсо, кимиң бош деп чалышып, бош болуп калсак коюп коебуз. Анан бошобойт да азыр эми балдар ар ким өзүнүн заказдары бар. Ушу туруштубуз мына азыр мартпы, биз уже майдын заказдарын алып атабыз. Анан жазып коесуң. Анан азыр базар экономикасына айланыштуу акчасын жарымын которуп койгон болот. Уже оштуктугандар айтмакчы, тилден лабыздан кеттиң да, макулдугуңду бердиң, уже барышың керек, уже аманат дейт. Айткандан кийин, ошон үчүн чалып аласың, анан кайра балдардын курамы толуп калат да, болбой калат. Анан бош болуп калат, кудай болуп кеде. Анда шарт коюп беребиз. Ушундай. Ошондо шашылышта идеялар келип, мындай шашпай концерт койгондо жакшы идеялар келеби, жемдеп шашып бат-баттан концерт коюп коелу дегенде дагы идеялар. Эгерде көптөн бери жолуга албай жүргөн болуп турган жолуксак, шашышпаса деле барып батлет табылат да. Анан бат-баттан жолугуп жүргөндө шашпай койсоң болот бат-баттан. Себеби билесиң, соңку кездеги идеяларыңды бүт иштеп койгонсуң. Сенде кандай идея бар, сенде кандай идея бар деп турабыз анан ортого салганда көбөйүп кетет. Шеп кылып койсоң болот да. Анан менин ушул акыркы суроом, өзүңүз сахнадан ордумду таптым деп ойлойсузбу? Сахнада ордум бар деп. Жок, каякта аны ордун табуу. Ордун табуу, мен кандидатмын. Талапкермин. Ошол орындукачы. Аракетим кылып атам эми. Аны эл берип, эл баасын берип, эл ордуна коет да. Баланча дегенден. Бирок ат фамилиямды жасап, ошону багып келатам, колуман келишинче. Аны былгап албаш үчүн, көп кылбаш үчүн аздектеп, сактап келатам. Калган эл өзү баасын берген күнү ордуна туруп калам. Туура айтасыз. Ал үчүн адал сөз, агыш дегендей таза ойлор гана ага жеткирет. Анан азыр айтып калдыңыз да, ошо атымды таза кылып сактап жүрөм, булгап албаш үчүн депчи. Мисалы атты кандай жактарда мындай булгап алат адамдар? Мен жаман укпулас нерселер көп го. Ушун деп бирөөнүн аркадан сүйлөсөң булган ат сөзүң. Жүрүш турушуңан табасың дегендей. Кыргыз айтып коет, пейлиңен табасың, ушунчук дейт го. Бирди көргөнө калыпты дейт, ушу сыяктуу. Коомдогу терс нерселерге аралашсаң эле бүттү, ал адам магнит, жаман адамдар менен, жаман чөйрө менен жүрсөң эле жамандык тартып турасың. Батырып калып калат. Ошон үчүн мен мындай элестетем да. Бир көлчүк турат, ошол көлчүктө кирпичтер турат да, мынча судан чыгып. Ошону аттап өтүшүң керек да. Билбейсиң да көлчүк канчалык терең экенин, же тайыз экенин билбейсиң. Значит, көлчүккө түшсөң, атыңды булгап алган. Аны кайра жууп кетире албайсың. Кеч көшөсөйсүң. Баягы кыргызда сөз бар го, 99 жакшылык кылып туруп, бир жамандык кылсаң, бүт ал 99-ун фыр жууп коесуң да, кеч ошону айта берет. Ошол дагы аябай эме болот, ошон үчүн колдон келишинче сактаныш керек. Сактансаң Кудай сактайт. Туура айтасыз. Мисалы анан чыгармачылыктагы адамдарды мындай эл аябай эле карап көчөдө жүргөндө, мындай көрүп, басым жасайт да, анан көчөдө мындай айтышат го, чыгармачылык адам уже сени баарды таанып калды, билип калды, мындай этияттап жүр, ар бир кадамыңды байкап жүр деп, Ооба, чыдайсың, мисалы үчүн эми айылдык балдарбыз да биз деле. Кээде аябай жиниңе тийгендер болот да. Барып шапалакпен бир чапкың келет, бирок элдин баласына чапкан болбойт да. Көп нерседен ошол. Эптеп тилиңе тишиңе атып, ушу сеники туура, биздики чын деп акырын сылык сыпа кеткенге аракет кыласың. Кээде жөнчөй деп койгонго дагы болот, бирок ага эл публика жол бербейт да. Бир таланттуу агаларыбыздын бири эле Караколдо концерт коюп атып, мен ушу Токтолдук агабыздын аялы көлдөн болот, ошонун жашайт элек. Ошол айтып атат да. Ырдап деле келип бир эже гүл бергенде мынтип түртүптү да, кызуура окшойт да, мынтип түрткөн экен. Элсара жаман көрүп калды. Карасаң эми. Бир кичинекей нерсе. Жаман көрүп барган үчүн гүл көтөрүп чыгып атабы. Эмне болуп, бети түшүп калмак болуп деп койсо деп. Ошондой нерселерден аябай этетташ керек да. Бул ошо коомдо элдин көзү турган жер ошол жер да. Элдин көзүнө көрүп калгандан кийин ошол жерлер. Мисалы үчүн деп мындай кыйын болуп публикага калсаң, анда эле сразу айтып чыгат. Анда көрүп турат, эле айткан теке көрүнөм экен далдандаган. Өпкөсү жок неме экен дейт. Ошон үчүн
Кыскасы өзүңдүн кадамыңды өзүң карап турасың, онлайн үстүгөн карап турасың да камераны. Тура кылатамбы, тура кылбай атамбы да. 12 өлчөп бир кескен ошол биздин образда. Чоң рахмат сизге, ушинтип бизге вактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Анан сизге эркин микрофон. Эми мен эмне дейм, жалпы кыргыз элинин орозо айында баары кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудай билбей әңгімелерді кешірсін. Жаратқан елімізде жақшылық, тоқшылық, рызқысын берекелі қылып берген болсын елімізге. Бөлді қырсықтан, жалған жаладан, аспан жерден келген бәлекеттен сақтасын. Қырғыз елімде дегенде дүние тыныштық болсын. Ал эми маңдайдағы бұрыштар күлкінің бұрышы болсын. Туура айтасыз. Сизге да чоң рахмат ушундай вактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн, чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса дагы сахнадан ордумду таба элекмин деп калдыңыз, өзүңүздүн ордуңузду табып, эл азыр деле бирок эл сиз менен сыймыктанат, сизди көргөндөчү. Мисалы, мен дагы кубанычтамын сиз менен отуруп маектешкениме. Чоң рахмат. Урматтуу Жылдыз Айым YouTube каналынын катталуучулары, мынакей бүгүн бизде конокто Беш Тапандын бир тапаны Болсунбек Истакеев агабыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар.